Assalamu alaikum agayın. Kurosawa Samir rejissör ekөөбүз adattagıday Sovetler Soyuzu'nun batırı Dair Hasanov atındagы түштүк чегарачылардын түштүк Дарбазадагы парктан репортаж берели деп анан ал жерден айныбана бүгүн ушул мынабы Ынтымак деген парк бар. Түштүк магистралы анан Чыңгыз Айтматов проспектинин кесилишинде. Açılganına bir top yıl oldu. Bирок бул жере жарып аптыр. Баян көзүң Алматыдан тартып келдиң го bir паркта айланайын. Алматыга барып жүрөбүз. Алматы илгеркиден дагы көрктөнгөн. А биздин илгерки жапжашыл Фрунзе калабыз. Мынандай болуп калды. Бирок шүгүр дейлем буга парк. Ушуну парк деп айтууга болобу эми. Акыр чикир салган челек жок ай Кудай атабы. Түштүк дарбазасынан айырмасы туалеттер, ажатканалары бар экен. Ana mınavı kança kımbat mınavı köçöttür. Karagay'dın köçöttürü büt kayra kuğrap kalktır ata. Çıkmay jat öyle kuğraydı. Bizde şu yol olmaya kaldık da. Mıldıyacağın Adinay degen parkka çıkan eken alısı tam takır emi. Üzdün gün kahvalga gelip kalktır kuğrap. Hem el jurttun emgegin şuntu böyle kayra moysa böyle şurga kança akça gitti. Kayrıla jok buladı. Bugün emi adattagıday internet айдыңынан көргөн билгендерден азын олак сөз кылалы деп атабыз. Себеби эки бир маселеге тирукмуш маселе деп коеюн. Биринчиси мына прокурорлор өлсө 21 миллион акча кетет экен, карашына берилет экен да, кыргызча айтканда. Камсыздандыруу дейт. Аны эми өзүңөр көрүп атасыңар. Mına gep biz kayaktan çirigemiz, balık başından sazıyıt degen uşulda. Mına kuğragan eldin akçasın, bir prokuror ölse 21 milyon akça getetiken. Kayran Aytmatov'a kançakça gettiken, oşunu eseptep çıkan kişi yok. Göçö Omar Sultanov degen bir Türk alamı bayramdagan kişi ölse, oşoğa sarıştırmalı tıyın verildi. Tıyın, İskustvonun adayatты gülдөткөн залкарлар өссө тыйын берилет дагы. Анан мынабы ансызда тирүүсүндө чөнтөгүнө акча шолонуп жүргөн прокурорлорго ушундай иш болот экен туугандар. Мына белгилүү акын Карбалас Досумдун бир ырсабы бар эле илгери жазган. Ал бир айылдагы ошо чоңконун айылынан болот, Кетмен төбөнүн. Айылга барса бир жиени Аксакал болуп калган жиени айтат дейт. Ой, таяке кайда окуп атасың десе, шунтип Ош Бедүсүндө кыргыз тил факультетинде десе, тиги жиен Аксакал айткан экен чоңго чал. Таяке чөнтөгүңө пул толор. Андан көрөк болбойсуң прокурор деп атат. Анан прокурор деген эми тирүүсүндө эле касса, анан өлгөндө да акчага тунат экен эми. Элдин акчасы да, ал атасынан калган акчаны берип атат ошо прокуратура. Элдин акчасынан берип атат да. Мындай эле агызат экен да булар. Элдин тирүүсүндө да жейт экен, өлгөндө да жейт экен эми. Кудай өзү кечирсин. Ичин күйгөндө айтып атасың да, ал иштарлык эмес, ичин күйгөндөн айтасың. Элдин акыбалы бул, а булардын жегени бул. Тирүүсүндө да жейт, өлгөндө да жейт. Андан кийинки көргөнүм тирикмуш дегеним. Мынабы Kurultay деп менен ушуну болбогон иш деп канчадан бери айтып жүрөм. Болбой эле элдин көңүлүн карап президент Садыр Жапаров аны конституцияга киртти, элдин көңүлү деп. Анан кийин өткөрүп көрүштү. Өзүңөр көрдүңөр, эми бул эски чийнени эки досум Кадыр Кошалиев менен Чолпонбек Абыкеев де бала кезден бери сүйрөп келатат, эмгектери бар. Бирок өткөргөнүн көрдүңөр деп аны. Мен эмес, бул эми баягы кыргыздын бир кичине алдыны көрө белген кишилер, прогрессчи кишилердин баары эле айткан. Жарабаган бир көчмөн доорунун бир айла кеткендей киши болчу бул. Азыр 21-кылым. Эми сөздү кыскартып айтканда, ошол жараксыз курултайдын максаты ушундай, эл атынан сүйлөнөт, элдин акыйкаттыгы айтылат, элдин калыстыгы айтылат, акыйкаттыгы чечилет деген. Ошол курултай деген уюм бу,
же эмне дейли парламенттин абысыны кыргызча айтканда айтор ушунун төрөсү Кадыр Кошалиев деген мырза кечөө барып Дубайдан качкын президент Бакиевден интервью алып атат. Мындай президенттер Южный эмеде түштүк Корея мамлекетинин тарыхын окудум беле, экөө атылган, төртөө соттолуп, экөө өмүр бою соттолуп, кийинки аялы акыры подружкасына эле кол коюп койгон экен, сүрөмөлөп койгон аялы канча жылга соттолуп жакында эле чыкты деп уктум. Бул кылмышкер деп мен койгон эмесмин аларды. Ошол кылмышкер президенттерди барып булар эми албетте мен Садыр Жапаровго бир чети жанагы ош жерден айтпай туруп Сталин болсо, Сталиндин заманы жетиги изамдуу мамлекеттин заңы боюнча аларды кишендеп эле Дубайдан жолуктурбай эле алып келип камаш керек болчу. Бирок бизде андай болгон жок. Эми бул киши да кандай максаты бар экенин билбедим. Бирок бир чети Курманбек Салиевич деп атат элжиреп, Кадыр досум. Бири-бирин билбей эле чакыртып туруп ош жерге сүзүштүрүп коюпту. Бул бир чети ушул Садыр Жапаровдун ошол икемдүү алардын эмне дейт деген жанагы эмесин алып келгени бир чети ыраазы кылат кишини. Ал үч кочкор ош жерден, үч кылмышкер кочкор кандай сүзүштү, кандай акыбалда болду, эл ар кандай айтып атат. Кадыр мырза ошол жерден репортаж берсе, мына мен аны журналист деп эсептейт элем. Бул Кадыр эми курултай деп эл атынан башкаруучубу же мага окшогон журналистпи? Түшүнүк болбойт да. Анан эми Кадырдын деңгээлин өзүм айтып эле жүрөм. Бул сапарда далилдеди. Интервью алып атат. Өкөтөң токчулуктун символундай болуп бир сонун жерде отурушат. Муңданган эч ким жок. А жерде кайгырган эч ким жок. Абдан шаңдуу маанайда, көтөрүңкү маанайда өткөрүшүп атат. Дейли. Бирок Кадыр мырза суроо берет дагы. Тиги Курманбек Салиевич жооп бергичи эле өзү кайра адвокат болуп өзү жооп берип коюп атат. Эмне максатта барганы, эмнеге сүйлөтүп атканы эми сокур кишиге да көрүнүп турат, дүлөйгө да угулуп турат да. Мына биздин абсурдчудан мамлекетинин курултайчылар мына башчыңар эмне кылып жүрөт диякта. Тунган экенсиңер курултайга. Элдин атынан сүйлөгөнгө тунган экенсиңер. Мына кечээкү канга боелгон аянтты унуттукпу? Ал жөнүндө дегеле моюнга алган эч сөз жок. Кадыр өзү эле жооп берип атат. Анын баарын Кадыр лактап койду. Кечээ мен ушундай түшүндүм. Кадырга ошо курултайдан атайын тапшырма берген го, ушу Курманбек Бакиевди актап кел деген. Өзү эле актап койду, Кудай атабы. Эми сөздү кыскартып айтканда, Абсурдстан мамлекетинде мына мен ушундан салыштырып отуруп, баягы күнү бир суранып атышты эле, Ормонханды эле көп айтасыз, анын баласы Үмөталыны жиндин эмне айтпайсыз дейт. Анан ошол Үмөталыны салыштырып айтайынчы ушул. Азыркы кээ бир баатырларга мынабы кылмыш кылган, качып жүргөндөргө, анан кайра уялбай эле момороп чыга калгандарга. Үмөталы төрөлгөндө эле Үмөталы болуп төрөлгөн. Атадан да ошондой балдар төрөлөт. Ормонхандын эмгеги ал эмне деген эмгек экенин айтып жүрөбүз. Кандай болгон күндө дагы, акыры эмне менен бүтсө дагы Ормонхан элге кандай кызмат кылганын ал тарых тастыктап турат. Эли Үмөталы дегендин элге кылган пайдасынан зыяны ат көтөргүс болгон. Ал эми мындай айтканда канкор мүнөз адамды өз туулганда эле. Аны эч ким жок дей албайт. Эми эл арасында ар кандай күчтөнүп мындай укмуштантып айтып ийгенге да устабыз. Ал аял алганда эле 6 катар менен аял жок өлүп кетиптир дейт. Анан 7-чиси тирүү калат экен, имичте да. Анан тирүү аялган аялынан сураса айтат дейт. Мурдак өлгөндөр нике кийгенде эле туура жактан төшөккө кирсе, ошолорду өлтүрүп койчу экен. Анан мен төшөктүн аягынан сойлоп кирип аман калгам деп айтчу экен да. Эми кандай болсо чындык болсо керек, анан Үмөталынын чын кылгандары, мисалы жаш кезинде эле Үмөталы кетип баратып,
bastırıp barasa jigitleri menen. Bir kempir Ümetалы ketip baratkanын kaydan bilsin. Şordu kempir kıykırıp balasın tildep atıp Ümetалы yaşabagan Ümetалы muzoo uydu emip ketip kayda жүрsün dep эле kara kapşilep kıykırıp atsa al balasın neveresini Ümetалы eken atıp. Anan tizginen tartıp turup anan "Vay balаңыздын аты Ümetалы" деп туруп. "Ооба десе, "Кара Ümetалы кайда жүрөт" десе, "Бала эдеден кеп чуркап келиптир мен" деп. Ошолордон эле кылыч менен башын ыргыта чапканда. Мынандай адам болгон Ümetалы. Bir obrazını aytayım. Ekinçisi mına bugu Sarbağıştın Grajdandık soğuş azırkı tilmenen aytkanda. Oşonu başlagan şu Ümetалы bolgon. Bolbosa Şamen abdan jakşı kesken janagı. Birinci kesimi bugulardı göçüp kettigen gölden, ekinci kesimi janagı Boronboy baştap barını alıp kel. Jazalayıp istegen. Üçüncü kesimi 100-300 tandamal kız alıp bergi degen. Oşol kız menen kutulsun dep Şamen akıldуулuk menen kesken eken. Anan anı bilip kalıp bir akmagı barıp şuurayt. Şamen tigi bugulardan taytuyak alıptır, altın alıptır, gümüş alıptır degenden anan Ümetалы soğuştu. Töregelden mi batırlar zökür çalışmalatlar. Başta dep dururlar soğuştu başlap jörgende. Anan Ümetалы oşo soğuş çıkargandın birden bir sebepkeri Ümetалы bolgon. Anan andan kança kırgız azaydı, çok boldu, özü tragediya oldu. Anan Ümetalının da bir kılganı mına Berni şaharı, murdagı salgan, oruslar salgan, Berni dep salgan, Almatı, 3 Almatı tokum degen oşo Kırgızdın içinden janagı Esenkul Çoң Batır jer dep жүрgөн жерler olgan, Kırgızdın jerleri olgan eken tarihte. Anan oruslar çakırıp kalat. Orustardagı oşo kezde узаконить etip, alarda kuda. Anan kol koydurgan eken, ormondu çakırtkan eken. Anan ormon amaldangan bu kol meni karmayt dep je oğurup kalgan Baytor Ümetалын jiberet eken atынан. Bir top kişiler menen Ümetалы kol koyup beriptir. Alar ayttır uş jerge şahar salabız dep. Em alar gördüң orus oşol Sarbağış Kırgızların jeri ekenin bilip turup anan Ümetalıga kol koydurup atat da. Jerge şahar salabız, orus biyligi kelip atat. Siler dagı baş yesiңер jakында. Dep anan Ümetalını aldap saldap turup kol koydurup alıp barmağın bastırıp alıp gelse anan ormonga aytıp kelse ay atam var dep aytpayсың bakmaksың go dese eşke çıkıp alıp aytat deydi atam da kızık kiş eken uşul jeri tükenip kalgan sebep Kazaktın jeri Kazaktar ar жерде Kazaktın jeri dep gördüңбү ata tegin atası kanday bala kanday çıkkan andan kийген kılgan davir kılgan ana oşol atası ormongo tarını onun at başını arındı biyleyinde oşo jaka bir top Sarbağışты көчүрүп алып барып ар жакка кылган көрдүк. Анан кийин мунун bir erdigi var da жинди болсо да. Орустарга баш ийбей койгон. Оруста баш ийбей. Оруска ушул Ümetалы баш ийген жок. Анан Балбай Батыр баш ийген жокму? Аркалык кыргыздардан. Экөө тең Балбай Батырго түрмөгө камалып өлдү. Анан бул ошол Кашкарга чейин качып барып, тиягы Алымбектин тукумдарына чейин качып барып Аргандай амалдан onun ailesi кеткенде анан кайра келип 60га чыгып калганда мына мындай bir документалдуу неме бар 1868-жылы деп атат. Нарында илим изилдөө ишин жазап жүргөн орустун этнограф саякатчысы ала кезде агенттери болгон орус бийлигинин атынан Северсов деген окумуштууга жолугуп атат да. Николай Северсов. Ал эми китептерде турат. Келип атат өзү. Anan oşon menen gelişip anan oruslarga jagып. Oşondo Severstop жазып атат мына сөзбө-сөз айтайын. Ümetалы 60га барып калган экен. Толук. Аксап баскан адам экен. Ет жебейт, арак ичпей калыптыр дейт. Ооруп жүрүптүр. Айдалган айранга талкан чалып ичип момурап отурду дейт. Момурап калганда Momorop. Azırda эле çakçarılıp atkandar momoroyt кезинде bir кезде. Көп батырлар чыккан кыргыздарда. Талкалайм, жулам, эмне кылам деп андан кийин тиги өз элинде ошол. Ümetалы өз элине ошону кордукту көрсөткөн да, жоого жасаган жокtu Ümetalычы. Мына өз элине жанагыдай кыргын салган киши да. Мынандай өтө коркунучтуу киши болгон Ümetалы. Анан Северсе отурат, момурап отурду дейт. Северсе ошондо. Orman ortonku Tiyanşandın Ahil Batırı olsa Ümetалы Amalköy Ku Odisseya'ga okşoş deydi.
ошентип себирсип жазган да. Абдан куу болгон экен, жанагыдай жинди чалыш болгон менен. Ошентип жүрүп анан ушу нарын тарапта дүйнөдөн өткөн. Муну айтайын дегеним, эл батыра берет экен да. Мына үмүтү алдында эл батырган да. Ушундай кылмыш кылган кишини батырган. Анан биз дагы жанагыдай контрастный парадокс, карама каршылыктуу дал келүү дейт. Азыркы качкын кылмыш кылган кишилерди кайра чекеден жанагынтип жонунан сылай баштадык. Бул кыргыз деген ошондой айкөл, манасын айкөл деп жон койбосо керек. Ушундай туугандар, ошону айталы дедик.